Салам, менин атым Айдай. Мен аябай кызыктуудаймын. Анткени көчөдө калган жаныбарлардын жанынан жөнөлүп өтүп кете албайм. Бул нерсе менин чоң апамдын апасынан калган дешет. Биринчи жолу 5 жашымда үйгө араң-жан, кичинекей боз мышыкты таап келгем. Апамдар кайра ордуна алып барып салышканда аябай катуу ыйлагам. Анан дагы көп эле жолу көчөдө калган жандыктарды алып келгем. Жада калса ташбакалардан бери. Бирок бирөөнү дагы бакканга уруксат беришкен эмес. Эң жагымдуу мышык Тоббини мен онго чыкканда алып келгем. Мен эң жакшы окуйм жана Тоббини өзүм карайм деп жалынып жалбарып атып аларды көндүргөм. Мен чындыгында жакшы окуп баштадым. Башка бош убактымдын баарын Тобби менен өткөрчүмүн. Менден башка бактылуу адам жоктой сезилчү. Бирок көп өтпөй менин денеме ар кайсы нерсе чыгып, көзүм кызара баштады. Мен Тоббиден котур жуктуруп алыптырмын. Атам аябай жинденип, мышыгымды алыс бир жакка алып барып, кечинде кайра үйгө келсе, Тоббинин да келип алганын көрүп таң калган. Анан ал такси чакырып, көп акча берип, болушунча алыс жакка алып барып салышын суранган. Бирок бир күндөн кийин Тобби кайра келип алган. Ошондо атам атайын жумушунан бир күнгө суранды. Мен Тоббини экинчи көрбөйт экенимди түшүнүп, ага акыркы жолу тамак берип алайынчы деп сурандым. Атам аны аябай алыс жакка алып барам. Биздин шаарга келе албагандай кылам деди да, Тоббини чоң жол сумкасына салып алып кетти. Бир күн бою ыйладым. Тоббинин сүрөтүн тартып, алдына ага арнап ыр жаздым. Мен чоңойгондо өзүмдүн балдарыма жаныбарларды бакканга уруксат берем деп апама айттым. Алардын кылганы гумандуу эмес экенин дагы айттым. Апам мени кечке чейин сооротуп, татынакай курчактарды алып берем деп убада берди. Атам болсо дагы деле жок. Апам сарсанаа болуп чалып баштады. Телефону өчүк. Ал эч ага эле келиши керек эле. Саат кечки 10 болгондо апам милицияга кайрылды. Бир күндөн кийин милиция атамдан эч кандай кабар жок экендигин айтты. Милиция кызматкерлери үйгө келишип, ар кайсы нерселерди сурап башташты. Кимдир бирөө чалган эмес беле? Душмандары жок беле? Чоң карыздары жок беле деп. Апам бардык суроолорго жок деп жооп берип жатты. Атүгүл ал башка аялдары жокпу деп сурады. Апам жок деди. Атамдын кеткенине 2 күн болуп кетти. Апам менен чоң апам тынбай даар ичип, анан ыйлап жатышты. Ойлоруна эмнелер гана келген жок билбейм. Бир маалда бирөө эшикти такылдатты. Эркек кишинин корулдаган үнү, анан мышыктын мияулаганы угулду. Баарыбыз бири-бирибизди карап калдык. Апам эшикти ачса, атам турат. Кебетеси кеткен, кийиминин баары айрылган, чекеси тытылып, каштары күйүп калыптыр. Колунда болсо жип. Ал жипке Тоббини байлап алыптыр. Тобби болсо жулунуп алган. Баарыбыз чуркап барып, кучактап басып калдык. Ал бизди токтотуп ашканага барды да лапылдатып жей баштады. Милиция кызматкери бунун баары эмнени түшүндүрөт деди. Атам демин басып, диванга отуруп, эмне болгонун айтып баштады. Ал таң эрте Тоббини болушунча алыс жакка алып барам деп үйдөн чыккан. Биринчи автобус менен шаардан чыгат. Анан грузовик менен тоо жакка чейин жетет. Тоону жөө ашып, көпүрөдөн өтүп баратып, сууга ыргытып ийсемби деп ойлонуп, кайра Тоббини аяп, ошондон ары кете берет. Тобби кайра келип калбаш үчүн ал таштар менен чоң кылып тосуп, баардык жагын жаап коет. Болду эми, келбейт деп жыргап кетип калат. Артынан мыймыйлаган үнү угулат. Атам токойлорду аралап, бир ичке жолдон жана куурап калган бактан өтүп, анан оңго бурулуп басып кете берет. Кетип баратып, мышыктын үнүн угат. Көрсө ал кайра Тоббини камап койгон жерге келип калыптыр. Дагы деле тирүүсүңбү деп эс алып алып, кайра жөнөйт. Кетип баратып, кайра Тоббини таштап кеткен жерге келип калат. Түшүнбөй эки жакты карап, кол чаап көрөт. Тоббинин мыймыйлаган үнү чыгат. Дагы деле тирүүсүңбү? Көрөбүз деп кетип калат. Кичине эс алып кайра кетет. Тоого чыгып жолду карап, телефонун карап көрсө, анын дагы антеннасы чыкпайт экен. Атүгүл шамалдын кайда багыт алганын билиш үчүн манжасын жалап көрөт. Бирок бул болбогон ой экен деп ойлойт. Караңгы кире баштайт. Атам от жагып, курткасын оронуп жатып уктап калат. Ачка болгондуктан түшүнө тамактар кирет. Эртең менен зарядка жасап, суудан балык камап көрөйүн деп чечет. Бирок баардык аракеттери натыйжасыз болот. Токойдон жемиштерди таап алып, терип жейт. Жегенден кийин баш айланып кулап калат. Ал 10 чакты жолу ар кайсы жол менен кетип көрөт. Бирок кайра эле баягы жерге келип кала берет. Ошентип түн кирет. Карышкырлардын уулуганын угуп корко баштайт. Кичинекей кызын эстейт. Бул жактан апам: "Мени эстеген жоксуңбу?" деди. Ошентип ал таң аткыча бакта отуруп чыгат. Таң атканда карышкырлардын да үнү басылат. Ошондо ал тиги желмогуз Тоббини өлтүрөйүн деп чечет. Баягы тосуп койгон таштарды кайра бузуп, чоң кара ташты алып сумкасын бир урат. Ушул жерден милиция: бул кылганыңыз туура эмес болуп калды. Ошо мышык кайра үйгө келгенге жардам бермек да", деп кыйкырып ийди. Атам: "Ооба ошо.
Бирок мен аны аябай кеч түшүндүм дейт. Биз баарыбыз андан кийин эмне болгон деп тынчып калдык. Эки колум менен башымды кармап алып, эми эмне кылам деп отурдум. Кылганыма өкүндүм. Кайра кантип кетем деп. Бир маалда Тобинин мыялбаган үнү угулду. Чуркап барып сумканы ачса, Тоби тирүү. Сумканын берки башында жатыптыр. Тирүү калган Тобини көрүп аябай сүйүнүптүр. Кое берсем качып кетет деп, ботинкесинин боосун чыгарып, анын мойнунан байлап алат да эч кое бербейт. Ошентип алар үйгө келишиптир. А телефонун ошондой эле түшүрүп алган окшойт. Атам бул мышык мага чоң сабак болду дейт. Мышыкты өлтүрбөш керек экен. Үйгө кайра келчү жолду тапмайынча дегенде баарыбыз аны таң калып карап калдык. Ал албетте тамашалап атыптыр. Тобини ветеринарга алып барып айыктырам деп күлдү. Милициялар болсо бул ишти жабарын айтып, Тоби менен селфи кылып алышып кетишти. Мына ушундай кызыктай окуя болду. Өзүңөрдүн жаныбарларыңарды жакшы карагыла. Бир күнү алар силердин жашооңорду сактап калышы мүмкүн. Лайк басып, ой-пикирлериңерди калтырып, биздин каналга жазылыңыздар. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.